баягы ортодо да сезим болуш керек да. Эки адам. Мен баягы ала качып кетти эле да. Ырдайм деп турган баягы талпынып турган кыз элем. Ырдайм, ырдашым керек мен деп. Ошол себептен мен ошол өз жолумду тандап кеттим. Баламды жалгыз багам деген ойго чөктүңүз беле? Анан ошо баламды апам багып берди. Жалгыз калган учурларым көп болду, кыйналган учурларым абдан көп болду. Мейли мен жылаң ачып калсам да бүтөм деп. Ошол нерседе мен жаңылган жокмун. Атанын албетте бала үчүн мээрими керек, сөзсүз керек бул. Мең жаман болуп ажырашып кетсе дагы, күйөөсүн жаман көрүп же метсечи, балага жаман, атасы да жамандабаш керек да. Жаманатты кылган адамдар, баягы жаман жазгандар мен тоготпойм. Салам, урматтуу Алма Медиа YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, барыңыздарга кутман кеч. Бүгүн бизде конокто белгилүү ырчы, таланттуу айым Кенже Көбөкова. Саламатсызбы Кенже, кош келипсиз, кандайсыз? Саламатчылык, жакшымын, кош келдим. Бүгүнкү образыңызга карасак аябай эле жаркылдап, сонун кийим кийип келипсиз. Маанайыңыз жакшыбы? Маанайым жакшы, ооба, абдан жакшы. Маанайым эмнеге жакшы болбосун? Ден соолугубуз жакшы. Кудайга шүгүр. Жарыкчылыкты көрүп атабыз дегендей. Жакшы маанайым. Эң сонун, маанайыңыз ар дайым ачык болсун. Рахмат. Жылдан жылга эле жашарып, мындай күндөн күнгө эле сулууп баратасыз, чынында. Маекти жаштык менен сулуулуктун сырынан баштабайлыбы? Эми сен эле ушинтип айтып койдуң, мен сүйүндүрүп бүгүн кечке уктабай калбасын. Негизи чындыгында мен сулуулукка ачыгын айтыш керек, өтө деле кам көрбөйм да. Баягы же мүмкүн колума комуз карамагандыктанбы, же фольклор ырчы болуп калгандыктанбы, айрыкча эстрада ырчылар жакшы карайт го өзүнчө. Анан эми мен деле баягы сулуулуктун сыры менен баягы бөлүшүп, мындай аракет кылып, эме кылам, анан көбүнчө мындай аябай тытынып карашат го, тытала беришет го беттерин, андайлардан алысмын. Демек алыссыз. Мастер кыздарым аябай эме кылышат, келиңиз батыраак келип турсаңыз болот деп, анан көбүнчө натуралдуу нерселерди колдоном да. Ошол натуралдуулукка басым жасайм көбүнчө. Эң сонун. Бизге сезилип жатабы же кандай билбейм, сиз чыгармачылыктан бир топ эле алыстап кеткендейсиз. Ооба, негизи баягы бардыгы эле ушинтип атышат, жок болуп кеттиң го деп. Мен эс алуу жазып атам азыр. Ден соолугума байланыштуу, убактылуу тыныгуу жүрүп атам. Буга чейин былтыр концертимди бергем. Бирок өтө деле алыстаган жокмун. Быйыл мына мартта, ушул эле мартта дагы чай концертимди бердим. Баягы концерт жалпы жонунан алганда. Былтыр ноябрда баягы жеке чыгармачылык концертимди Улуттук филармонияда бергем. Өзүңүздөр билгендей, азыр эми баарыбыз эле концерт той топурда эле жүрөбүз. Мындай үйдө деле такыр жатып калган жокмун да. Бирок баягы үстүнө алганда клип тарттырып, фотосессия жасап, андай нерсе ыржастырып, ошол кыла элекмин азырынча. Кичине ушундай бир илхом топтойн, энергия алайын деп, анан энергия алып, илхом топтогондон кийин буюрса, сөзсүз түрдө кайра баштайбыз. Эң сонун буюрса сизди күтөбүз дагы. Переходи на О. Жаңы топтомунда гана Яндекс Плюс катталуусу 90 күнгө акысыз. Музыка жана подкасттарды угуу менен ырахаттан. Фильмдерди жана сериалдарды көр. Таксиге арзандатуу ал. Аудио китептерди окуу жана ук. Тезирээк кошул. Яндекс Плюс катталуусун 90 күнгө белекке ал. Переходи на О. Сага керектүүнүн баары алдыңкы оператордун бир эле тарифинде. Анан эжеке айтып калбадыңызбы, ден соолугума байланыштуу азыр үйдө эс алып атам депчи. Анан бир кандай олуттуу көйгөй жаралдыбы ден соолугуңузда? Жок, баягы олуттуу деле көйгөй жаралган жок. Негизи профилактика деп коебу. Ушундай айрыкча айымдар өзүнө ден соолугуна кам көрүп туруш керек экен. Мен ушу көбү ошо концерт, мен өзүм Улуттук филармонияда иштейм да. Аякта жүргөндүктөн баягы концерт, баягы күнүмдүк турмуш, жумуштарым болуп жүрө берип, ден соолугума кам көрбөй калыптырмын да. Анан быйыл ошо атайын басым жасап, эч жакка чыкпай бир отуруп көрөйүнчү үйдө. Кандай болор экен деп, көбүнчө ушу үйдө отуруп, мындай чекит коюп, убактылуу чыгармачылыгыма чекит коюп аткан кезим. Үйдө отурган кандай экен анан эжекеси? Үйдө отурган жакшы экен, бирок мындай кандай десем, жалкоо болуп калат экенсиң чындыгындачы. Мына сиздерге чакырып атканба,
интервьюга чакырышат, радиолорго чакырышат. Деп ушу аябай чыккым келбейт да. Чыккым келбейт. Ал учурда баягы колумда атам апам бар болуп калганына байланыштуу караган кишилерди караш керек, чай бериш керек, тамагын бап издеп бериш керек. Алар үйдө болсо бир жакка таштап кете албайсың. Анан ошондой болуп калат экен да. Анан үйдө деле отура албайт экенсиң, чынында булугуп кетет экенсиң. Анан бирок өтө деле үйдө отурдум деп эле жакшы эле кылсам эле баягы кечинде эле кетип калып атам, кайра эле концерттерге, кайра тойго чыгып кетем. Ушинтип эле мен мурун аябай иштеп көнүп алыптырмын. Формаларым өзүңүздөр формага басым жасап, ушинтип мен деле колуман келишинче иштечүмүн да. Азыр эчтеке ошо тыныгуу болуп эле ушинтип отуруп калгандай өзүмө ушундай сезилип атат да. Анан буюрса эмне деп коет эле, согуш майданына чыгабыз даярданып туруп дегендей. Эң сонун ийгилик. Сизди дайыма эле таланттуу ырчылардын катарында экениңизди билебиз. Анан бул жолку маекте бир жан дүйнөңүзгө үңүлөлүчү эжеке. Жан дүйнөңүзгө үңүлөлү. Айтыңызчы, өзүңүздү кандай адамдардын катарына кирем деп ойлойсуз? Эми баягы адам өзүнө баа бере албайт экен чындыгындачы. Мен өзүмө баа бере албайм, канчалык деңгээлде баа. Бир туугандарың, ата-энең, досторуң, кесиптештериң баа бериши мүмкүн. Өзүмдү канчалык деңгээлде жакшы адаммын, жаман адаммын деп айта албайм, бирок эң негизгиси эч кимге жаманчылыгым жок да. Ошону билем, өзүм ошол чертамды билем. Ким мага жамандык кылып атса дагы ошо кайтып барып мындай өчөшүп алышат го. Андай нерсе жок менде. Жамандык кылып атса мен кайра жакшылык кылам да. Кудайга коюп коем, Кудайга. Эми ал может түшүнбөй атат, может убактылуу деп. Может жаштык кылып атат, же болбосо да бир может түшүнбөстүк кылып атат деген гана таризде калып калам да. Анан бир гана нерсемди менин ушул жакындарым, досторум эле сен мындай адамсың деп мага айтпаса, өзүмө сезилбейт да кандай адам экеним. Ошо өзүмө сезилген эле ушул өтө боорукермин, бирок ошонун бар. Боорукерсиз? Боорукерим, чыдабай кетем мен, аябай боорукерлигим бар. Мисалы кээ бирөө ай койчу, эмне кыласың деп койсо, мен ошо жүрөгүм сыздап калат да ошол. Айта албайм мен, кой андай болбойт деп. Ошо боорукерлигимен азап жейп калам көп учурда. Биз байкап көрсөк, сиздин айрым ырларыңызда бир күйүт катылгандай да. Анан чыныгы сүйүүгө кабылдыңызбы? Чыныгы сүйүүгө сөзсүз адам кабылат да. Албетте кабылган. Чыныгы сүйүү болот. Ошол таза чыныгы сүйүү, ошол таза сүйүү болот да. Ошол таза сүйүүнү аздектеп калышың керек, жоготпошуң керек. Жана өтө ашырып ийбешиң керек экен да, баланста кармаш керек экен. Ошон үчүн сүйүү бар, бул сүйүү болуш керек сөзсүз түрдө. Демек кабылгансыз. Кабылгам. Сүйүү болбосо эчтекени мындай билбейм, сүйүүсүз адам жашабайт болуш керек деп ойлойм. Элестете албай калат, Өзүң кандай ойлойсуң, бирок сүйүү жок, кандай кызыксыз болуш керек да. Адам бирдемеге эме кылат да, депчи бир мен мындай жазайын, мындай кылайын деп элементарный үйдөгү дагы, үйдө бала чакаң көзүнчө, бир туугандарың, ата-энең көзүнчөбү, досторуң көзүнчө бир жакшы иш кылып койсоң дагы, ошолор кубанып калса, бул дагы махабат да. Бул дагы балаңа болгон сүйүүң, жакындарыңа, досторуңа, ата-энеңе болгон сүйүү деп коет го. Ошондой болуп калат көп учурда. Сүйүү бар, кабылган. Мойнум алам деп коеюн. Мойнум алам дейсиз. Сон жолдошуңуз менен эки ажырым түшкөнгө сиздин чыгармачылык себеп болдубу, эже? Ооба. Чыгармачылык себеп болгон. Эми анда жаш болчубуз. Жаштык кезде көп нерсени мындай билбейсиң да, көп нерсени билбейсиң. Мен ырдайм деп шаарга кеткем. Ошо болгон. Демек сиз шаарга баса берген үчүн көйгөй жаралып атат. Эми бул баягы мен жеке турмушум болуп калат да, албетте бул жөнүндө көп эме суроо беришет, бирок кайрылгым келбейт, кайра. Мен кыска эле айтып берип коеюн, Анан ошондой баягы ортодо сезим болуш керек да. Эки адам. Мен баягы ала качып кетти эле да. Ошон үчүн мүмкүн мен да ошол убакта жаш болдум. Анан ошон үчүн мен уулумду айтам, эч кимди ала качпай алышың керек депчи.
сезим да жашабады, сезим жашаш керек эки адамдын ортосунда, сезим жашабады. Ырдайм деп турганына баягы талпынып турган кыз элем, ырдайм, ырдашым керек мен деп. Ошол себептен мен ошол өз жолумду тандап кеттим. Ал киши өз жолун тандады да. Ошон үчүн 2 жарымга түшүп кеттик. Демек эже сиз ушундай кыйын жагдайда жалгыз калдыңыз, анан баламды жалгыз багам деген ойго чөктүңүз беле? Кантип багам деген ойлор келди беле негизи? Албетте, сөзсүз келет. Бала болгону мага жакшы болгон да. Себеп дегенде, мүмкүн бала болбосо мен Нарын театрында иштей элем да. Нарын театрда жүрүп эле ушу анда аз айлык алар элек, 300-400 сом алат белек. Ошо менен мүмкүн калып калмак белем. Ошо мен шаарга келишиме балам себеп болгон да. Анткени балам чоңоет эртең, эр азамат болот, аны окутуш керек, аны тарбия бериш керек деп, кой мен деп шаарга окуйм деп, мен шаарга келип, анан кеч келип окуп, анан бүтүрдүм да. Ошо окууга тапшырып кетип калгам. Ошо ырчылыктын окуусуна тапшырып келем деп. Анан ошо баламды апам багып берди. Жалгыз калган учурларым көп болду, кыйналган учурларым абдан көп болду. Артка кайрылгым келбейт, ал күндүн баары артка калды, өтүп кеттим ал күндөр. Азыр балам зыңкыйган студент болду. 19 жашта керилген. Унутуп калдым, ал үчүн жомок болуп калат. Мен балама баягы илгерки мурунку эмелерди айтып берсем, историяларды айтып берсем, коңузчума кантип эле ой деп түшүнтөт да. Балдар ишенбейт да. Ага жомок болуп калат да. Мен ушундай убакта келип окугам. Телефон жок кезде келип окудум. Ушундай моментте окугам. Шаарда мен мисалы бир полотенцем менен келгем, ачык сөз да. Кийимимди албап эле. Мен барып окуйм деп эчтеке мындай азыркы балдарды окутса тим эле акчасын не салып берет го, бүт баарын акчасын, кийимин, айкы балам окуп атты деп. Ал учурда ошондой болчу. Мага окушум керек болду. Эчтекеге караган жокмун. Апам атама рахмат, балаңды биз карап беребиз деди. Ошолор чоңойтуп берди 5 жашка чейин. Окуумду бүттүм, баламды алдым болду. Анан турмуш уланып кетти ошо менин. Эмнени туура жасадым, эмнеден жаңылдым деп ойлойсуз? Туура жасаганым ушул. Шаарга окуп кеткеним болду. Багытыман тайбаганым болду. Анткени адам, мен өзүм ошо кичүү иниме, сиңдилериме да ушуну айтам да, багыт багыттадыңарбы ошондон тайбагыла деп. Мен бир жакшы сапатым бар. Бир нерсени ошо мерчимдеп алсам, ошонун аягына чыгам да. Мисалы, кыйналыштар болду, аябай кыйналыштар. Ошо кыйналыштарды көтөрө албай туруп, башка деле кесипке кетип калсам болмок. Өтө ошол кезде мен досторум Россияда кетип аткан досторум болду. Окуп жүрүп эле ошо окууну бүтүп бүтпөй деле ошо жакшы жумушта болуп атат деп чет мамлекетке кеткен досторум болду. Азгырышты, эмне кыласың, биякта кыйналып иштейли деп. Ошо карабай мен мен ушул окууну окуп бүтүшүм керек деп. Ошо этаж чай ташыган кээ бир студенттер бүтпөй кетип калып атышты, башка күнүмдүк акчага кызыгыпчы. Мен ошого эчтеке караган жокмун. Мен тырышып, мен бүтөм ушул окууну. Мейли мен жылаң ачып калсам да бүтөм деп. Ошол нерседе мен жаңылган жокмун. Өсүп ошо бир дарак бир жерден көгөрөт деп коет го. Мен ошону да айтам мен жакындарыма, эмнеге эле тиги жумуш, бул жумуш болбой калды, бул жумуш чыдабайсыңар. Көбү ушундай да, аз айлык аз болуп атат, башка жумуш табыш керек болот. Вообще мындай өсүш болбойт да мындай нерседечи. А мен болсо кичинекей айлык болсо дагы ошого мейли ушу мен зато ушу окуйм, ушул жакта иштейм, ушул гос жумуш деп ушинтип туруп алдым да. Ошону менен мен уттум деп ойлойм, жаңылган жокмун. Анан эми жаңылган нерселер любой адамда болот болуш керек. Жаңылган нерселерим деле болду. Мен кеч баштап калдым чыгармачылыктычы. Ошол жерден аябай жаңылдым да. Анткени шоу бизнеске кеч аралаштым десем болот. Мен ошол кезде эле, ошо студент кезде эле, ошо менде деле ошо клип тарттырып, ошол кезде эле мен анда ырдап калгам, ошо ырдап, тыйын кармап дегендей. Ошондо эле менде возможность болгон, бирок мен иштеген эмесмин да, азыр эрте депчи. Убакытты өткөзүп ийгем да. Анан негизи ошол кезде адам деген өрт жалын 19-20 жашында өртсүң го. Ошол кезде тоңкоруш керек барынча дейм. Анан ошол кезде ошондо жаңылам да бир азчы. Кечирээк баштап калдым депчи. Өкүнүп каласыз кээде? Кичине кечирип калдым бир аз.
көп деле эмес, бир аз кечигип калдым деп. Бирок элдин сыймыктуу кызысыз. Рахмат, Кудайга шүгүр. Азыр баягы ошол Алла Таалам жазат окшойт да, маңдай Кудайым жазат окшойт. Ушундай сенин өзүңдүн бир учуруң келет депчи. Азыр мен шүгүр этем, Кудайыма өтө шүгүр этем. Азыр алыстан чуркап келип, үйүңө чейин подарка алып келип, гүл алып келип, ошо апалар келет кээдечи. Ак жолугун салынып алып, мына апаларыбыз келип, айланайын, мен жолугайын депчи. Анан ойлойсуң да, ыр берет го, же дагы бир эмнени айтып деп анан келсең, атайын ушундай подаркасын алып келип, апалар берип кетет да. Кызым, ушу сага жолугайын дедим беле. Ушуну бере албай балдарыман катты отурдум депчи. Жакында эле ушундай учур болду. Анан кантип анан бактысызсың, ошентип артыңан ээрчип келип, үйүңө чейин келип, апалар келип, ошо пайгамбар жашында апалар батасын берип, подаркасын берип кетсе, ошого анан бактылуу болуп каласың, бир далайга азыктанып каласың да. Ошон үчүн мен ошол мени кубандырат, ошол мени сүйүндүрөт, ошондой нерселер мага азык берет. Ошон үчүн мындай мен туура тандагам мен чыгармачылыгымды деп эметем да. Туура. Бир гана ошол нерселер жанагындай медалдын эки бети бар деп койчу эле, ошондой болсо бактылуумун, Кудайга шүгүр. Эң сонун. Эжеке айтсаңыз, негизи баланы чоңойтууда негизи атасыз баланы чоңойтуу мүмкүн да. Анан бирок аталык мээримди бериш кыйын болсо керек. Жок, мындай да. Атанын үйүндө жүрүп жашап жүргөндө эле мээрим бере албай калгандар бар. Атанын да эненин да мээрим бериш бул аял заттын өзүнөн да. Атанын албетте бала үчүн мээрими керек, сөзсүз керек бул. Атанын мээрими бала үчүн да керек. Ата жок тарбиялаш деп атасың да, ата жок тарбиялаш бул кыйын болуш керек деп. Өтө кыйын да бул. Себеп дегенде эркек бала үчүн. А кыз үчүн мүмкүн мен азыр кызым жок, ошон үчүн сезген жок болушум керек. Кыз үчүн мүмкүн чын ата керектир да. А мен балама баягы учурлар болот экен, кыйын болгон учурлар ошо. Мындай айтышың керек, эркек балага тийиштүү нерселерди чоңоюп келатканда өспүрүм курагында. Мындай жүрдөш керек, тигиндей жүрдөш керек, ошол учурда кыйынчылыктар болушу мүмкүн да. Сүйлөшө албайчы. Ошол сүйлөшө албай эле. Калганы болсо, өзүң эле аялдын жакшылап тарбия берсе, жакшы чоңоет балачы. Анан атанын мээрими, тарбиясы сөзсүз керек, албетте эми. Жок болсо, эмне кылабыз деп айтышат экен да, чоңойтушат экен да. Анан көбү мына азыр баягы атасыз тарбиялап аткан энелерди дагы учурдан пайдаланып баягы буларга дүңк деп коюш керек да. Бул айтылбаган нерсе болгону менен өтө оор, татаал кыйын нерсе. Көп ошо атасы жок тарбиялаган бала, эненин да жүрөгүндө бир эме бар, атасы эмеси жок өскөн баланын да жүрөгүндө эме бар, айтылбаганы менен. Бул эми турмуш деп коет да. Эң негизгиси ошо туура тарбиялап, туура багыт бериш эненин колунда да. Атасын жамандай бербеш керек. Мен жакшы сапатым бар, вообще балама мисалы атаң мындай дейм, мага өзү жакпайт ушундай. Мен жаман болуп ажырашып кетсе дагы, күйөөсүн жаман көрүп, же метсечи, балага жаман, атасы да жамандабаш керек да. Ошондо бала ал ойлойт да, мен ошо балам мени жакшы көрөт, атасын жаман көрөт депчи. Муну менен баласын бузуп алышат, же болбосо муну менен баласын баягы жүрөгүн ортуп коюшу мүмкүн. Атасы да баласы үчүн. Ошон үчүн мен өмүрүмдө ошол бир деп жаман деп айткан жокмун. Балам сурап калганда эмне болуп дегенде, эми ушундай экен, ушундай ачык эле айткам, ушундай мен окуйм деп кеттим. Ушундай болду, турмуш ушундай экен балам. Кийин чоңойгондо түшүнөсүң, мунун баары турмуш деп коет. Болду, всё, сөз кыска. Көбүнчө анан баягы күйөөсү жок тарбиялагандарга да пападай деп калсам айтам, айтпагылачы антип депчи. Айтпагыла да эмне кыласыңар? Пендебиз баарыбыз, бир окшош жаралган пендебиз. Айтпаш керек. Бала өзү чоңоюп, эр азамат болгондо өзү эле ирге болот да. Ким жаман, ким жакшы. Адам жаманы болбойт. Адамдын баягы мүнөзү болот да, ар кыл мүнөз. Баардык адамдар жакшы. Жарык дүйнөгө келген адамдын баары жакшы. Мал эмес да, туурабы, адам да. Ашыпкасы болуп калышы мүмкүн, кемчилиги болуп калышы мүмкүн. Турмушта ар кандай болуп, ошого карата мүнөзү түзүлүп калышы мүмкүн да. Адам жаманы болбойт.
негизи артыңыздан жаман сөз айтып каралагандар да бар экен да, инсандарчы. Анан көрөрмандарыңыз жазып калышат экен да, сотко берип койбойсуңбу адамдарды депчи. Анан ошол нерсеге биз жооп алсак, ошол суроого. Ушундай жакында эле болуп өттү ушундай нерсе. Мен айттым го, мен жамандык кылгым келбейт депчи. Анан мен антип жооп жазып, анан мен ушинтип атат, мени минтип атат деп, аны айтып алып, эмне кылам депчи. Баягы канча эмени болсо чапсаң, балчыкты кайра чачырайт бетке. Чапкан сайын чачырайт. Мен эчтеке реакция кылган жокмун. Кудайым карап турат дедим. Кудайым болсо болду. Эл журт болсо болду. Мени билгендер бар. Өзүмө ишенем. Ошол мага маанилүү да. Чубага жата, байке устазыбыз айткандай. Сонун айтып койгон ушул сөздү. Ким сага эмне деп атат, сен жашай бер. Сени жакшы көрбөсө, сен да жакшы көрбөй, учурашпай койсоң, учурашпай кой. Мен да ушул сапат жашайт да. Мени теңине албай табыл, мен теңине албай койду тигим деп дебейм мен дагычы. Бир күн болсо, бир күн өзү түшүнөт. Кой берип коем да. Анан кийин көбү ушундай реакция кылышты, реакция кылбайсызбы тиги депчи. Жаманатты кылган адамдар, баягы жаман жазгандар үстүнө таң калам да мен, эмне иши жокпу депчи. Булар мага эмес өзүнө кылып атышат да. Өзүнө кылып атышат. Баягы мен ошентип койсом, мен концертим өтпөй калбайт да турабы. Жазып койду эле. Бул мен ушул концерт отменяется деп жазышты. Мен тоготпойм. Жаса берсин деп койм, жаса берсин депчи. Анын баарына тоготуп, анан нервимди коротуп, анан мынтсе мен өмүрдө бир эле жолу жаралам да турабы. Бир эле жолу жаралам, бир эле жолу жашайм. Анан какой-то бирөөлөр үчүн мен эмне ден соолугумду алдырып, ал мындай десе мен ошентип деп, анан мен ошонун баарын изилдеп, ойлонуп илгери эле чыккам. Мен Кудай таалама жоопту, мен Кудай таалама берем да. Баягы отчет. Кудай таалама астына берем. Кандай басып, кандай туруп, кандай бул жашоодо жашап өмүр сүрүп атканымды. Анан жакындарым, досторум, бир туугандарым билсе болду. Ошолор жакындарың билиш керек сени, кандай адам экен. Калганы маанилүү эмес. Калганы эл өзү ирге болот да. Ошондой окуялар болду. Сиз чынында эле мындай жаркыраган, анан энергиялуу айымсыз да. Анан бул күч кубатты кайдан аласыз? Оор күндө бир башыңызды жөлөгөн адам барбы? Сөзсүз да болуш керек да. Мен мындай болду да, мага кызык нерсеси, мен ушундай мен жөнүндө жаман жазып, мен жөнүндө бир мени каралап койсо элечи, мындай мен эме болбойт экенмин да, ошону сездим да. Мен башка бирөөлөрдөн угуп алып, силерге ушундай тийди ошо десем, мен ойлоп аттым, ушундай жаман болуп атат го депчи. Башкаларга катуу тийиптир да. Мен ошондой бул чоң нерсе болуп коюп кеткен турбай деп билдим да. Мага болсо көп реакция алган жокмун да. Деп телефонду ыргытып карабай коюм да. Энергия деген кандай да? Энергияда үй бүлөңдө бактылуулук болсо ошол энергия да. Мен үй бүлөмдөн ошондой энергия алам. Мен балдарым жайында болсо, балдарым окусу жакшы болсо, жакшы турса, жакшы басса, ишим жүрүшүп атса, жакындарыман жамандык көрбөсөм, бир нерсеге кошуласызбы? Мына жакын адамың тарынтып койсо, ошол удар болот, Душман мындай башка бирөө тарынса, көп анча кетесиң, көп өтүп кетесиң. Анан жакының бир нерсе айтып койсо, ошого аябай капа болуп жүрөсүң го. Анан ошо мен жакындарым жаман нерсе айтпайт да. Ошо мен билишет, мен өзүмдү даңкылап дуңкулдап жүрөм да. Коркушабы бул эмедей билем, мага айтышпайт да. Ошол себептен мен таарынычым жок жакындарыма. Бала чакама таарынычым жок. Ошон үчүн мен энергиялуу болуп жүрөт болушум керек да. Баары колдоп турушат ар тараптан. Анан аябай деле барып бир жерге барып эс алып укмуш болбойм. Анан жайлоодон энергия алам. Жайлоодо мындай жакшы мындай ат минип, суунун жээгине отуруп, кымыз ичип жүргөн мага жагат да. Тынч, телефон жок, интернет жок. Ушундай эс алам. Кээ бирөө айтты, биз Дубайга барып эс алып, гүлгө барып эс алып келдик, анан тияка эс алып келди мен. Мага ушул кызык боло берет. Дубайга барганда кантип эс алышат болдук. Кыдырып эле жүрө бересиң го. Мен ошо тынч жерден энергия алам. Тынч жатып китеп окуйм.
Балаңыз азыркы учурда чоңоюп калды, өзүңүз айткандай студент болуп калды деп айттыңыз. Байзакты дагы өзүңүздүн уулуңуздай көрөсүз. Анан ошо бала чоңойгон сайын бул ата эне жеңилдейт бекен же тескерисинче, кандай айтсак, жоопкерчилик көбөйөт бекен? Тескерисинче көбөйөт жоопкерчилик. Кичинекей кезинде балам курсагы тойду, ойноп ататпы, сабагына барып келатат деп ойлонбой жүрө бересиң да. Чоңойгон сайын ойлоно баштайсың, балам кайсы иштейт эми, балам кайсыга идиректүү болуп атат, кандай ишти жасап атат деп көзүмө салып сарсанаа боло баштайсың. Анан мен ошентип ойлоно баштадым да, эми мына окуп студент болду, эми ушу жакшы ишке кирип кетсе экен, анан жакшы жубайга жолукса экен, ошол жөнүндө ойлоно баштайсың. Мурун өзүң жеке жашооңду ойлосоң, жеке жашооңду унутуп калып, балаңдыкын ойлой баштайсың. Балама жакшы жерде бүлө күтсө экен депчи. Балдарын, бала чакасын баккан, үйүн каржылаган жакшы инсан болсо экен деп көп ойлоно баштайсың. Балама кандай көмөк көргөзө алам деп ойлоно баштайсың да. Кай жагынан кол боло алам, бут боло алам. Мисалы кенеде бизнес ачса, ошол жерине жардам бере аламбы, ошого багыт кыла аламбы? Ошондо ойлор көп болуп, жоопкерчилик көбөйөт экен. Ошол наоборот көбүрөөк ойлоносуң. Кичинекейсинде мен көп ойлонуп эмес. Чоңоюп атат деди. Азыр ойлонуп калдым аябай. Жанда сизден бир чыгарма сураналы ушул жерден. Анда сүй деп сүй жөнүндө жардап берейин, Келиңиз. Туолбай Казаков агабыздын Күтүү деген чыгармасын жардап берейин. Жол карадым сен тараптан, төгүлгөн жанда калып кече күттүм. Ушул жол мени жалгыз алып бараткан, бир кезде тагдырыбыз экөөбүздү жагылганмын, күйүттүң ыргайландар тагдыр болуп. Экөөбүз жашамакпыз жашагына, өмүрдө бөлөк түшкөн биздин жолдор. Бөлөк түшкөн өмүрдө биздин жолдор. Бөлөк түшкөн өмүрдө биздин жолдор. Жол карадым сен тараптан, төгүлгөн жанда калып кече күттүм. Ушул жол мени жалгыз алып бараткан, бир кезде тагдырыбыз экөөбүздү
Айбали, эң сонун чыгарма болду чынында, өнүңүзгө береке. Рахмат. Талантыңыз ташкындай берсин, комузуңузду колго алып эле Рахмат. жаркырап эле жүрө бериңиз. Силерге ийгилик каалайм, өзүңөргө рахмат. Чоң рахмат эже, сизге да ийгиликтерди каалайбыз. Чынында жөнөкөй инсан экенсиз, адамдын чыныгы сапаты жөнөкөйлүгүндө деп коет го. Рахмат. Андыктан жөнөкөйлүктөн эч качан тайбаңыз, арыбаңыз, карыбаңыз, жаркылдап эле жүрө бериңиз. Урматтуу көрүүчүлөр, мен сиздер менен коштошпойм. Кийинки маекке чейин жакшы калыңыздар.